Элдин жашоо деңгели жакшырууда. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов УТРКга маек берип жатып билдирген. Бирок Байсаловдун бул сөзү соц тармактын колдонуучуларынын кыжырына тийгендей болду. Бул Байсаловдун өзүнүн жашоосу малина болсо эле, элдики дагы ошондой деп ойлой берет экен да. Ун алыш үчүн эле проблема боло баштады. Ал эми күйүүчү майды айтпай эле коеюн деген пикирлер болсо, дагы бири силердики жакшырса керек. Эл кыйналып эле жашап жатат. Эдил биздин айылга келип бир ай жашап кетчи бай болгур. Элдин кандай жашап атканын өз көзү менен көрөсүң. Жана элдин силерге ишеничи канчалык экенин көрөт элең деген өңдүү пикирлер жаралууда. Өлкөдө чын эле элдин жашоосу жакшырып жатабы? Сиз дагы пикириңизди калтыра кетиңиз. Биздин мамлекетибиз жанагындай өнүгүү жолуна турганы чын. Элибиздин ошого көзү жетип, өзлөрү кыйналып турса дагы бул өтө биз айтпаган башка ошол эл аралык эксперттер өнүктүрүү форумда да айтып атат. Эл кандайдыр бир кайсы бир белгилүү катмарлардын жашоосу оор болуп турса дагы, алар бийлик мына оптимизмди сезип атышат. Азыр кыйналып атабыз, бирок мына жашообуз жакшырып баратат, эмки жылы экономикабыз да өсөт, биз да ошонун пайдасын көрөбүз деп атышат. Интернетте министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаровдун Кримтөбөл маркум Камчы Көлбаевдин апасынын мааракесине арналган салтанатта жүргөн видеосу тарап кызуу талкууда. Интернет колдонуучулары Ташиев көрөт бекен? Мына факт. Акылбек Жапаров күн карама деген пикирин калтырышса, ал президенттин маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков видео эски экенин Facebook'тагы баракчасына жазды. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде окуу жайда чогуу окушкан экен. Ошондон улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан, себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Көлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес экенин маалымдайбыз, деди Дайырбек Орунбеков. Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук кызматы 4-октябрда Бишкекте Кримтөбөл Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн билдирилген. Биздин тилегин орундатыш үчүн, урматтуу агайын туугандар, бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан Майя эжебизге ден соолук каалап коелу. Бишкектин Элебаев көчөсүндөгү таштанды чакасынан табылган ымыркайдын окуясы жүрөктөнүшүн алды. Бирине зар, бирине кор болгон күнөөсүз наристенин таштандыга ташталышына өлкөдөгү кымбатчылык деп эсептегендер жок эмес. Учурда той кымбат, обу жоктук өтө көп. Бири көнсө бири көнбөйт, биринин шарты болсо экинчиси бириникине жетпейт. Же ата-энелер каршы, айтор үйлөнүү кыйын. Аягында ушундай учурлар көбөйүүдө. Анткени той кылуу оор деп өз алдынча ар жерде жүрө берет. Күнөөсүз балдар көбөйүп, же бирөөгө ыраа көрбөй, же өзү бакпай кор болууда, дейт соц тармактын колдонуучусу. Наристени 8 ноябрда саат 21:00 табышкан. Анда өтүп бара жаткан жаран ыйлап жаткан ымыркайдын үнүн уккан. Таштандылар салынган чакадан ымыркайды таап, дароо тез жардам кызматы жана милиция чакыртылган. Наристени тез жардамдын кызматкерлери алып кетишкен. Коомубузда мындай терс жагдайлар мындан ары болбосун деп эмне кеп берүүсүн жыйынтыктайбыз. Нурпресс чындыктын изи менен.